Kırgızстанда бүгін 10-cı жылдағы апрель революциясының 12 жылдығы белгіленіп жатады. Бишкектин Борбордук аянтындағы кандуу кыргындан кейін президент Бакиев качып жоголгон. Жана ошол окуялар жана алардан кийинки Ош менен Жалал-Абадтагы июнь коогланы сырткы күчтөрдүн катышуусу менен уюштурулган деген шек бар. Жаңы адамдар бийликке кандай жол менен келсе дагы өлкөнүн кийинки өнүгүүсү алар убадалагандай болгон жок. 1,5 жылдан кейін алар бары сүрөп биригип алып, Атамбаевди бийликке алып келди. Атамбаев 6 жылдык президенттиги учурунда болсо, саясий жактан өлкө көптөгөн жылга артка кетти. Эң негизгиси болсо, парламентаризм идеясы булганды жана парламенттик шайлоо кадимки эле соода-саттыкка айланып кетти. Европалык баалуулуктарды азыр баарыбыз сөгө баштадык жана 80-ci жылдардан бери авторитаризммен күрөшүп келген кыргыз коому азыр расмий түрдө авторитаризмде жашап жатат.